Өзбекстанда адам органдарын саткан топ кармалды. Өзбекстандын күч түзүмдөрү адам органдарын жана ткандарын мыйзамсыз саткан 12 кишиден турган топту кармашты. Алар Ташкент жана бир нече облустарда жашашкан. Шектүүлөр социалдык тармактар аркылуу бейтаптарды жана донорлорду табышып, жасалма документтер менен операцияларды коңшу өлкөнүн жеке клиникаларында өткөрүшкөн. 2023-25 жылдары 32 адамга орган көчүрүү жасалганы аныкталды. Тергөө жыйынтыгы менен кылмыш иши сотко жөнөтүлдү. Өзбекстанда трансплантацияны мамлекеттик ооруканалар гана жүргүзө алат.